Здравствуйте! Наша сегодняшняя тема — единственное и множественное число имен существительных. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы зат аташтардын жекелик жана көптүк саны. Ар бир заттын атын билдирген сөздөр жекелик санда жана көптүк санда колдонулат. Ошолор орус тилинде кандай болуп түзүлөт экен, кантип колдонсок болот экен, ошол жөнүндө бүгүн кененирээк сүйлөшөбүз. Көңүл буруңуздар. Мисалы: газета — газеты, рука — руки, адрес — адреса, стол — столы, дом — дома, дерево — деревья, друг — друзья, город — города. Бирок караңыздар, человек — люди. Жогорку сөздөрдүн бардыгы а, и же я мүчөлөрүнүн жардамы менен түзүлдү дагы аягындагы человек, люди деп. Башка сөздүн көптүк түрү башкача айтылат экен. Ошондой эле ребенок, бир баланы айтсак ребенок, а балдар ребенки дебейт экенбиз орус тилинде. Дети, ребенок көптүк түрдө дети болот экен. А человек, бир адам, көптүк түрдө люди деп айтылат. Человеки деп айтсак туура эмес болот экен. Эми мына караңыздар. Ушул а, илер менен мүчөлөрдүн жардамы менен түзүлүп атат көптүк түрлөр. Булар кандайча, бул кайсы убакта ошол мүчөлөр колдонулат? Некоторые существительные образуют две формы. Кээ бир зат аташтар көптүк сандын эки формасын түзөт экен. Мисалга алсак: лист, листы. Эгер лист десек, бул бир барак деген сөз да. Барактар, листы деген сөздү кагаздын листтери же бир башка темирдин листтери, темирдин бир барактары деп түшүнсөк болот. Ал эми листья десек, бул жалбырактар, дарактын жалбырактары экен. Лист. Демек, лист жана лист деген сөз экөө окшош айтылышат экен, бирок мааниси жагынан башкача экен. Аларды биз көптүк түрдөн айырмалап билип алат экенбиз. Пропуск, пропуски. Пропуск деген сөздү пропуски деп түзүлөт экен көптүк түрү. Ошондой эле пропуск, пропуска. Ага түшүп ударение түзүлөт экен. Пропуск деп биринчи ого түшкөндө бул калтыруу, сабактарды калтыруу деген. Пропуски болсо бир нерсени аттатып кетип калтыруу деген маанини билгизет. Ал эми пропуска бул документти билгизет. Жанагы бир нерсеге киргенде колдоно турган документти билгизет. Ошондой эле цвет, цветы. Цвет, цветы деген менен кошулуп көптүк санды түзгөндө бул гүлдөрдү жана өсүмдүктөрдүн гүлдөрүн билгизет экен. А эгерде цветы, цвета десек, цвет, цвета десек, бул түстөрдү, өңдөрдү билгизет экен цвета деген учурда. А цветы гүл деген сөздү билгизет экен. Зуб деген сөздөн дагы эки форма түзүлөт экен көптүк санда. Биринчи зубы бул кадимки эле тиш, адамдын тиши же бир жаныбарлардын тиши. Зубы деп айтылат экен. Ал эми зубья деген ушундай формада биз түшүнсөк болот экен. Аранынбы же тарактынбы тиштери экен. Зубья пилы, расчески. Сын, сыновья. Анан сын, сыны родины деп эки форма түзүлөт экен бул сөздөн дагы. Биринчи формасы сын, уулдарым. Сыновья — это бул балдарды билгизет экен. Кадимки менин балдарым, менин уулдарым дегенде. А эгерде сыны родины десек, бул ата мекендин уулдары, ата мекендин кулундары деп коебуз го кыргыз тилинде. Мына ушул эркинде сөздү түшүндүрөт экен. Корень, корень деген сөз бул тамыр дегенди билгизет. Бул дагы эки формада көптүк санды түзөт экен. Биринчи корни десек, бул өсүмдүктөрдүн тамыры. Ошондой эле сөздүн уңгусу деп түшүнсөк болот экен. А эгерде ошол эле корни коренья, коренья деген сөздү пайда кылса көптүк санда, бул муну эмне деп түшүнүшүбүз керек экен? Бул жанагы кээ бир өсүмдүктөрдүн желе турган, тамакка колдоно турган тамырларын. Съедобные корни растений. Коренья деп аталат экен. Эми мына мисалда карап көрөлү.
Дома в микрорайоне окрашены в яркие цвета. Микрорайондогу үйлөр ачык түстөргө боелгон. Цвета, яркие цвета, ачык түстөргө боелгон. На окне растут цветы. Терезеде гүлдөр өсүп турат. Мынакей цветы, гүлдөр деген сөз болот. Нельзя допускать пропуски занятий без уважительных причин. Окууну маанилүү себепсиз калтырууга болбойт. Рабочим выдали новые пропуска. Жумушчуларга жаңы пропусктарды беришти. Пропусктар деген бул кайсы бир мекемеге кирүү үчүн берилген уруксат кагаздар. Эми зататошторду жекелик жана көптүк санда жөндөп көрөлү. Мисалга друг деген сөздү алсак, дос деген сөздү алсак, кандай болуп өзгөрөт экен жекелик санда? Именительное падеже когда кто друг болот, Когда друг просит, не существует завтра. Досум суранганда, досуң сураса, эртең деп жооп бербеш керек экен да, эртең болбош керек дейт. Друга. Родительный падеже без кого, без друга. Без кого? Без хорошего друга человек не знает своих ошибок. Жакшы доссуз адам өзүнүн каталарын билбейт дейт. Дательный падеж кому деген суроого жооп берет. Эми байкап көрөлүк. Верному другу цены нет. Кимге? Досума. Кандай досума? Абдан берилген доско баа жетпейт дейт. Винительный падеж деген кого что деген суроолорго жооп берчү. Мынакей без беды друга не узнаешь. Без беды кого не узнаешь? Кимди билбейсиң? Досумду билбейсиң же досуңду билбейсиң. Творительный падеж кем, чем, ким менен, эмне менен деген суроого жооп берчү. Эми бул над другом посмеешься, над собой поплачешь. Кимдин үстүнөн дегендей болуп калат. Эгер сөзмө сөз которсок, бул мааниси жагынан кимге күлсөң, ошо өзүң ыйлайсың дейт. Ошо кайра кимди шылдың кылсаң, кайра өзүң ыйлайсың дейт. Предложный падеж о ком, о чем деген суроого жооп берчү. Вспоминай о ком. Вспоминай о друге чаще, чем о себе. Досуң жөнүндө өзүңдөн көбүрөөк эсте дейт. Өзүңдөн тез эсте дейт. Эми ушул эле сөздү көптүк түрдө алып көрөлүк. Көптүк санда друзья деген сөз болот экен көптүк түрдө. Достор. Именительный падеж кто? Друзья познаются в беде. Достор баягы башка кыйынчылык түшкөндө билинет кандай экени дейт. Родительный падеж без кого? Человек без друзей, что дерево без корней. Адам досторсуз, тамырсыз даракка окшош. Дательный падеж дать кому? Последний чай друзьям наливай. Акыркы тамагыңды досуң менен бөлүш дейт. Винительный падежде кого, что деген суроого жооп берет. Потерявший кого? Потерявший друзей потерял все. Досторду жоготсоң, баарын жоготтуң. Творительный падежде кем, чем деген суроого жооп берет. Бул жерде дерево держится корнями, а человек кем? Друзьями. Бак тамыры менен кармалып турса, адам достору менен, ким менен? Достору менен кармалат экен, достору менен жашайт экен. Предложный падеж бул дайым предлог менен колдонулчу падеж дегенбиз. Суроолор о ком, о чем? О ком? О друзьях плохо не говорят. Мынакей карап көргүлө. Предложный падежде ях деген өзгөрдү. Бул жерде ями, потерявший кого? Друзей, ей, друзьям, друзей, друзья. Мына ушундай болуп өзгөрөт экен. Дагы эми бул жерде кого деген жандуу зататошту жөндөп көрдүк. Эми жансыз зататоштор кандай жөндөөлөт экен, кандай мүчөлөр уланат экен байкайлы. Так, эми биз деньги, акча, банк, зарплата, айлык акы,
окно, терезе, движение, кыймыл, стройка, курулуш, трамвай, общежитие, жатакана, анан рубль деген сөздөрдү жөндөп көрөлү. Нет чего? Денег, нет банка, нет зарплаты, нет окна, нет движения, нет стройки, трамвая нет, общежития, рубля. Ни рубля у меня нет десек, мисалы, жаныбызда жанында бир сом жок дегендей. Дать чему? Дать чему? Деньгам, банку, зарплате, окну, движению, стройке, трамвая, общежитию, рублю. Вижу что? И мне не говорят там деньги, банк, зарплату, окно, движение, стройку, трамвай, общежитие, рубль. Чем или с чем? С деньгами, с банком, с зарплатой, с окном, с движением, со стройкой, с общежитием, трамваем, рублем. Предложный падеж о чем? О деньгах, о банке, о зарплате, об окне, о движении, о стройке или на трамвае, об общежитии, о рубле. Бул жерде мына бардыгына о деп келип, эмне үчүн бул жерде оп деп кеттик деп ойлонушуңуздар мүмкүн. Муну эске тутуп алыңыздар. Предложный падежде а, о, у, и тамгалары менен башталган сөздөрдүн алдында оп предлогу колдонулат. То есть о предлогу оп деп айтылат. Мисалы, об этом, об инструментах, об учебе. Отважные сыны Отечества. Атамекендин тайманбас уулдары деп которсок болот экен. Сыны деген бул ошо уулдары, кулундары деген мааниде которулат экен. Сыновья уже взрослые и сами зарабатывают на жизнь. Бул жерде биз сыновья деген сөзгө көңүл бурушубуз керек. Бул сын дегендин көптүк сандагы да бир формасы экен. Бул сыновья болгондо мунун мааниси төмөндөгүдөй. Уулдарым чоңоюшкан, эми өзүн өзү багып жатышат же өздөрү нан таап жеп жатышат деп которсок болот экен. Они сами зарабатывают на жизнь дегенде. Вдали виднеются новые корпусы общежития. Сөз корпус деген сөз бул бир өзүнчө бир зданиелер, өзүнчө имараттар деген сөз. Бул корпусу дегенде ошондой маанини берет. Кыргызчасын алсак, алыстан жатакананын жаңы корпустары көрүнүп турат. На уроке физкультуры учитель сказал: поверните корпуса влево. Бул жерде корпус деген сөз көптүк түрдө корпуса деп деген мүчө уланып, анан ошого ударение түзүлдү. Бул убакта эмнени билгизет экен? Мында физкультура сабагында мугалим тулкуңарды солго бургула деди. Вот корпуса деген сөздү бул жерде тулкуңарды же болбосо дененин, бул тулку деген дененин белден ийинге чейинки бөлүгүн солду көздөй бургула деген экен. Кээ бир зататоштордун көптүк саны жазылышы боюнча дал келет, бирок окулушу ар башка. Ударение башка үндүгө түшөт. Мисалы, белки десек, бул белок деген сөздөн, белки деген белок, бул организмде эң керектүү заттардын бири, ошону көптүк саны белки дейт экен. Монда ийге түшөт ударение. А эгерде белки десек, эге тамгасына түшсө, анда бул белка, тыйынчычкан деген сөздүн көптүк түрү экен. Полки десек, мына о тамгасына ударение түшсө, бул полка деген, текче деген сөздүн көптүк түрү экен дагы. Эгерде полки десек, бул полк, кадимки аскер бөлүгүнүн көптүк түрү болот экен. Гвоздики биринчи ого түшүп атса, бул гвоздь, майда мыктар, гвоздики деп ошол гвозддун көптүк түрү экен. Эгерде гвоздики десек, дики могул жерде биринчи и тамгасына түшсө ударение, анда бул гвоздика деген гүлдүн көптүк саны экен. Например, в саду растут гвоздики десек,
бакчада гвоздикалар өсүп турушат дейт экенбиз. Ошондой эле орус тилинде кээ бир сөздөр жекелик санда гана колдонулса, а кээ бир сөздөр, айрым сөздөр только көптүк түрдө колдонулат экен. Мына карап көрөлү, кайсы сөздөр ушу жекелик санда гана колдонулат экен. Мисалы, воздух, аба, абалар деп колдонулбайт экен. Воздух, пух, мына жана тыбыт деп коебузбу, ошондой эле снег, кар, бетон, кадимки цемент аралаштырмасы, цемент, доброта, белизна, скука, жанагы скука, листва, молодежь. Скука десек, бул баягы скучать. Зеригүү деген сөз, булар жекелик гана санда колдонулат экен. Ошондой эле бул жерде мисалы бул адамдын акыбалын билгискен сөздөр, мисалы щедрость, бир сапаттарын билгискен сөздөр, мисалы ревность, жанагы кызгануу деген сөздөрдүн баардыгы көптүк түрдө колдонулбайт экен. Только жекелик санда колдонулат экен. Айрымдары, кээ бирлери бул жекелик санда колдонулгандар, эми көптүк санда кайсыл сөздөр колдонулат экен? Мисалга алсак, дрожжи, сливки деген сүттүн үстүнө туруп калган каймагы, сутки. Кыргызча биз муну сутка деп коет да, бизде сутка, 1 сутка, 2 сутка, 3 сутка дербиз. А орусча айтылышы туурасы сутки. 2 суток, 3 суток деп айтылат колдонулганда. Ошондой шахматы, шашки, эмелердин, оюндардын аттары, плоскогубцы, плоскогубца деп коебуз биз кыргыздар, а туура айтылышы плоскогубцы. Щипцы, тоже кыпчыгыч, плоскогубцы, оттищ, ножницы. Ножницы кайчы, ножница деп коебуз кыргыздар. Бул дагы туура эмес айтылыш, туурасы ножницы. Также ворота, дарбазалар. Булар мына брюки, шим, носилки, жанагы ташып көтөргөн весы, вес деген да сөз бар. Ал вес деген сөз, ал салмак дегенди билгизет. А весы тараза дегенди билгизет. Булар эмне үчүн көптүк түрдө колдонулат? Себеби тилдин законунда бул парный предмети деп коет. Мисалы, эменин кыпчыгычтын, кыпчуурдун 2 жагы бар. Ошондой эле кайчынын дагы 2 жагы бар. Ворота, дарбазанын дагы 2 жагы бар. Ошондуктан булар парный предмети катары көптүк түрдө колдонулат экен. Ошондой эле сөздөр каникулы, деньги, дрова, выборы, джинсы. Мисалы, бул зататоштор сүйлөмдө колдонулушуна жараша, маанисине жараша жекелик санды дагы, көптүк санды да билдире берет экен. Мисалы, карап көрөлү. Я купил одни спортивные брюки и одни джинсы. Мен 1 спортивный шим жана 1 джинсы сатып алдым. Мында жекелик санда колдонулат. Эми у меня есть джинсы и брюки разного цвета. Менин ар кандай түстөгү шымдарым жана джинсыларым бар.